Assalamu alaikum ustaz. Ayal kişi beyişke kiriş üçün kүйөөнүн kандай mamile kılsa da, uğursa da, sökse da çıdaş gerek bir. Allah akbar. Эми bu kүйөөнүн bu urgаны, sökkөнü, bardığı aram. Bardığına Allah Taala'nın tarafından cezasını alat al. Biro siz sabır kılganыңызга daraja табасыз. Үй бүлөнү сакташ үчүн теңелбейинчи кой, жакшы болуп кетер деген үмүттө. Ал бейиштер жөн эле бул бейишке кириш эмес, бейиштен улуу даража алат. Сабырдуулукка. Албетте эмес акылынан кетип эле таптакыр эле катыгыраак ушундай урганга сөккөнгө өтө турган болсоң да уже маселени чечиш керек болот. Шариатка ылайыктуу жаша, болбойбу шариатка ылайыктуу ажыраш. Бирөөнүн кызына зулумдук кылба. Сага бир кул эшек эмес. Ал адам ал. Кыямат күнү жооп бересиң. Сен азыр күчүңө санап, пайгамбарыбыз айткан, бул Алланын аманаты деген. Сен кыянат кылба. Сен никеге кыйып, никеде алып атканыңда Алланын аманаты. Ошон үчүн бул алсыз аял затына ким кол көтөрөт? Намарт деп коет. Эркек эмес кол көтөрөт dedi. Эркектин өңү сүрү менен эле өзү иш бүтүш керек өзү. Кол көтөргөнгө кезек жетпеш керек өзү. Тим боло сөккөн бул эң жаман нерсе. Сөккөн күнөөлөрдүн чоңу. Энең деп сөккөн, тигиндей деп сөккөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эң күнөөлөрдүн чоң күнөөсүн айтып берейинби деген. Сахабалар айтты, айтыңыз дедиле, ким ата энесин сөксө деди. Кимсин сөксө? Өзүнүн атасын, өзүнүн апасын сөксө, бул күнөөлөрдүн чоң күнөөлөрдүн эң чоң экен да. Акбарул кабаир экен да. Сахабалар таң калды, я Расулалла, атасын дагы апасын сөккөн адам болобу өзү аламда? Кара. Азыр болуп атабы, болбой эле турабы? Азыр айвандар уруп атпайбы? Ана пайгамбарыбыз айтты, мындай деди. Ал өзүнүн ата энесин сөккөн эмес дейт. Бирөөнүн атасын сөккөн. Бирөөнүн энесин сөккөн. Жыйынтыгында бул дагы бунун атасын сөккөн. Бул дагы бунун энесин сөккөн. Макулбу? Бу атасына да энесине сөгүштү ким алып берди? Өзүбү? Мына ушул өзүнүн атасын сөккөн, өзүнүн энесин сөккөндөй күнөөлөрдүн эң чоң күнөөсүн алды деп атпайбы? Күнөөлөрдүн эң чоң күнөөсүн алды деп атат. Ошентип туугандар, баарыбыз эле ошол жерде эркектер отурабыз. Сөккөндү унутайлы. Көм коелу. Токтотойлу бол. Жаман адаттан арылайлы. Болду. Анан көрөк ошонун ордуна салават. Ошонун ордуна эмне экени? Салават. Арабтардын бир жакшы сыпаты бар да, талашып болуп кетесиң го кетешеми? Инсансың да, салли алан наби дейт да. Пайгамбарга салават айт дейт. Ушу урушуп кетсечи? Мына сен алдың ғой, бербей койдуң ғой, машинаңды сүзүп алдың, мынандай кылдың. Урушуп кетесиң да. Бизде мына кыргыздар болсо сразу эле так-так баштап кетмек да. Жок, алардан эмне сразу эле? Салли алан наби. Пайгамбарга салават айт дейт. Маша, бу тилине адаттары көнүп калган болсо. Экинчиси да бир жолу да көрүп калдым жак Меккеде. Кул ла иляха иллаллах дейт. Ла иляха иллаллах айт десечи, наркы айтып коет. Мухаммад Расулулла деп коет. Ла иляха иллаллах айтпай элечи. Биздин жаш балдарыбызды Куран окутуп калсаң, оңдойсуң го? Оңдогондон кийин кийинкисин окуй берет да. Токто, оңдолгондо окусаң биринчи депчи. Бунда ла иляха иллаллах айт десең, наркы Мухаммад Расулулла деп коет. Кандай болгон чакта да тургандар сөккөн токтотуш керек. Мына жаман адат, жаман кылык. Бул мусулмандын иши эмес. Кээ бирлер сөккөндү совсем эле баягы связка слов кылып алып тур. Эки сөзүн бирөөсүнө кошуп туруп, анан сиз мунуку окшошпойт да. Буну мээсинде окшобойт, просточу. Мээсинде окшобойт да, ошого көнүп калган да. Ар бир сөккөн сайын жүрөк караят, ар бир сөккөн сайын сага кабырда сонун нерсе таяр болуп турат, айтып кое берейин. Жагабы жакпайбы, мына күтүп ала бер. Пайгамбарыбыз айтты мынаке. Акбарул кабаир, чоң күнөөлөрдүн да чоңузу деп атат. Өзүнүн ата энесин сөккөн деп. Ошон үчүн иншалла сиз мына сабыр кылып, жакшынакай иншалла акыл эсинде учурундагы даават бергиле. Үйдө китеп окуп, зикир кылып, хотя бы бирөөңөр тынч болуп калсаңар, экөө тең көтөрүлбөйчү, аял менен күйөөсүчү. Бирөө тынч болуп калса эле иншалла маселе чечилип кетет. Качан болот тополоң. Экөө тең көтөрүлгөндө болот да көбүнчөчү.
көзүмдө сурма, мындайча айтканда кат жок. Чыгарткым келип жүрөт. Күнөө болобу же кечиримди элеби? Алдын ала рахмат. Кереги жок. Алла жараткан ошо чырай. Пенденин колунан эмне келет эле? Башкача кылам дегенде. Жок, эгерде mesela тиш кичине кыйшык же шрам-прам болуп калса мына кылса болот. Баягы мына сурма мындайча айтканда кат жок дегени көзгө неме айтат го могу жерден? Алын. Кереги жок бар. Мен быйыл үйлөнөйүн деген, бирок карыздарым көп болуп жатат. Эмне кеңеш бересиз? Жок, карыздан кутулуңуз. Биринчи иншалла жакшынакагы ада аракет кылып иштеңиз. Сөп үйлөнгөн экөөнү багыш керек да. Азыр бирөөнү багып карыздан кутулган оңойрак да, экөөнү багып карыздан кутулган. Уже тияка да бөлүш керек да. Ага кийим кетет, ооруп калса дары-дармеге, тамак ашы бар, турак жайы бар, иштер көп да. Ана көрө сиз азыр иншалла тынымсыз Алла Тааладан дуа кылып иштеңиз дагы, карыздан иншалла кутулганга аракет кылың. Аллахым жардам берсин. Сакал 4 тал эле болуп жатат. Ошого жанагы миноксидил дейби? Миноксидил сүйкөп же бир канча убакыт кырып көбөйтсө болобу? Мен билбейт экенмин мына дарыңыз кандай дары миноксидил деген. Карап көр, эгерде ичинде көбөйтө турган болсо, сүйкөсөңүз боло берет. Бирок кайра кырганга ага болбойт. Жөнөкөй байпака масык кылган имамга уюса намаз өтөбү? Биздин мазхабта өтпөйт. Биздин мазхабта пут жууш керек тугандар. Ошон үчүн мына кээде mesela салафи тугандар достору бар. Силер эгерде имамчылыкка өтүп калсаңар, путуңар жууп эле койгула, айлана эне. Гигиена го, Анын аркаңда имам коксун ханафи мазхабтагы адамдар ыктыда кылып калат. Сен этикатыңда мейлі ошо намаз боло берет деген ошол корейский же китайский наскилериңе бизде болбойт туган. Ошон үчүн иншалла путту жуу талашсыз. Наскиге мас тартуу талаштуу. Талаштууну таштап туруп талашсыз менен эле жүрө бербейлиби? Путту жуу эле таптаза кылып эле. Бизде өтпөйт. Мен аябай намаз окугум келет, бирок 1-2 күн жакшы окуйм, андан кийин оюма бир маал же кийинчерээк окусамбы деген ойлор келе берет. Кандай кылсам болот? Шайтандан келе берет булар. Ошон үчүн иншалла ар вакыт намазды калтырбаңыз, өз убагында окуңуз, кечиктирбеңиз, макруh кылбаңыз. Бир бутта гипс бар эле, кусул важип болуп калганда чечип жууш шартпы, же масык тартса болобу гипстин үстүнөн? Жок, эгерде кусул болуп калса башка денени жууңуз. Ошол гипсти путтун үстүн масык кылып коесуз. Суу аласыз да. Аны суу үстүнө суу куйбайсыз. Жөн суу башка мас тартабыз го. Суу мындай кылыпчы. Кодум ушундай эле гипске мындай кылып тартып. Бир эле жер жетиштүү эмес. Түшүнүктүбү? Путуна чейин. Эгерде кичине жер гипс болсо, бирөө эле жетиштүү. Эгерде наркы тизеден нары согончок чейин болсо, анда бирөө жетиштүү болбойт. Бирөө, экөө, үчөө кылып коесуз. Калган жерди жууйт, а буга мас тартып коет. Салам алейкум, мен атамды сөгүп салган болчу, жашыраак кезимде. Ошондо атама ак болуп каламбы, катуу өкүнөм. Азырга чейин эмне кылсам болот? Рахмат. Кечирим сураңыз. Путун кармаңыз, путун өбүңүз. Айтайынбы дагы? Путун өбүңүз. Сөгүп алган, итчилик болуп калган болсо, Алла Таалам кечиримдүү. Атаңыздын ушу көңүлүн таап, иншалла, разычылыгын таап алың. Мен 30 жаштамын. Жашымдан намаз окуй баштадым. Ага чейин күнөө кылып келгенмин. Эми өлүп эле бейишке кириш үчүн не кылсам болот? Ошончо күнөө кылдым. Өлүп эле сразу бейишке кирсем болобу? Өлбөй эле коюңуз, Сиз азыр жакшы адамсыз. Көп жакшы иштерди кыласыз. 70 жашта намазыңызды баштаган болсоңуз, буга чейин көп күнөө кылдым дейт. Караңыз. Азыр чын жүрөктөн тооба кылсаңыз, угуп туруңуз. Алымдар айтат. Калган жашоону оңдоңуз, мурункусун Алла барын кечирип берет дейт. Мына жагын оңдоп кетиңиз. Эми ошол арамды таштаңыз. Ичип койгон, карта ойноп койгон, кумар ойноп койгон, зынага барып койгон, анча-мынча уруулук кылып койгон, жана башка нерселер, буну таштаңыз, арам таштап алың. Кудай кааласа алкым Алла Таала барын кечирип берет иншалла. Анан кийин аят-ал-Курси, ар бир намаздан кийин аят-ал-Курси окуп жүрүңүз.
имамга уюп намаз окуганыбызда өзүбүз да ичибизден окуйбузбу же окубай жөн эле турабызбы? Имам өзү гана окуйбу? Жок, имам өзү эле окуйт. Аркасынан сиз имамга ыктыда кылдым, жүктөдүм дедиңизби? Болду. Имам отвечает деген сөз. Не деген экен? Ол имам, мен ошон үчүн жүктөдүм да, осы өзүм эле окуп коймокмун да. Мен имамга полный жүктөдүм болду. Эми буяктан ун чыкпай, имам эмне десе, рүкү кылса, рүкүгө барам, саждага барса, саждага барам. Имам не кылса ошого, имамга таштан. Кыраатул имам кыраатул лаху. Ал имаму даминун. Пайгамбарыбыз айткан, имам жоопкер, имамдын кырааты саңа кыраат катары өтөт. Бүттү. Окубай эле тура бер, имамдын кырааты өтөт баарыбызга. Никебиз кыйылган эмес, 5 балалуу болдук. Ошондо кыйыш керекпи? Анан не? Бүгүн кечими? Бүгүн сөз кылымы, истигфар тоба кылың, тамаша эмес, күлө турган нерсе эмес, таксыр. 5 балалуу. Зынадан төрөлгөн балдар деп аталат буну. Никесиз төрөлүп калса, валаду зына болуп калат. Мусулман адам ойноштук менен, кумар менен, арам менен баш кошпойт. Мусулман адам ахиретин ойлоп баш кошот, ак нике менен, ак бата менен баш кошот. Муну арам нерсе бол. Алла Тааладан кечирим сураңыздар, срочно нике кыйдырыңыздар. Көз мончок такпаш керекпи, чын эле ширкпи? Такпай эле коюң, көз мончоктун эмне кереги бар? Анан көрөк сиз Ихлас Фалах Насты окуң. Триллиард көз мончок анан күчтүү мына. Не назым көз мончок апа? Ихлас Фалах Нас мына. Живой көз мончок. Bundan күчтүү жок. Намазым кабыл алынбагандай же туура эместей сезилсе, эмне кылса болот? Намаз туура эместей деген караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын стандартына намазыңызды салып көрүңүз. Сиздин намазыңыз пайгамбарыбыздын намазына туш келеби? Значит, туура. Туш келбесе туура эмес. Эми кабыл болбосу мындай. Алладан жакшы үмүт менен окушубуз керек, бүткөндөн кийин коркушубуз керек. Жакшы үмүт менен окушубуз керек. Иншалла кабыл болот деген. Бүткөндөн кийин эмне кылыш керек? Коркушубуз кандай? Я Алла, Кудайым кабыл болбой койбосун депчи. Анан мен ушу бардыгын ушу бүтүрүп койдум буягын деп неме болбой, спокойный болбой, наоборот Алладан коркуп турушубуз керек. Үмүт менен корку экөөнүн ортосунда болот да иштин бардыгы. Так, бул не? Бул дүйнөдөн өтүп кеткендерге кайсы сүрөнү окуса сообу көп болот? Ихласты окуңуз 3 жолу, Фатиханы окуңуз, Аятал Курсини окуңуз, Ясинди окусаңыз өтө жакшы. Пайгамбарыбыз өзү айткан: "Иқрау сурата Ясин аля маутакум." Мына өлүктөрүңөргө Ясин сүрөнү окугула деген. Өлүп аткандарына дагы, өтүп кеткендерине дагы. Устаз, көз тийгендин же сыйкырдын белгиси кандай болот? Эми ооруп калат адам кадимкидей эле. Сөздөрү орунда эмес болуп калат. Көзү башы орунда эмес болуп калат. Көз тийген же сыйкырдын белгилеринен. Жамаатка кечигип калсам, кантип кошулуп окуп бүтүрсөм болот? Мисалы, асыр намазда. Намазга эгерде сиз кечигип калган болсоңуз, карап туруп, имам салам бергенден кийин, экинчи саламын бергенден кийин турасыз. Биринчи саламда эмес. Мүмкүн биринчи саламдан кийин жаңылыш саждасына жыгылып жүрүшү мүмкүн алчы. Ошон үчүн туруп турасыз дагы, экинчи саждадан кийин точно турасыз дагы, сиз имам менен канча рекет окуганыңыз билинип калат. 1би, 2би, 3би, мейлиби? А калганын өзүңүз турасыз дагы анан толуктайсыз. Эгерде имам менен сиз 3 рекет окуп, 1 рекет сиздин мойнуңузда болсо, имам салам бергенден кийин туруп, Субханака Аллахумма окуйсуз, Аузу бисмиллах окуйсуз, мени Фатиханы окуйсуз, ичиңизден амин дейсиз, Зам сүрөнү окуйсуз. Рүкү, 2 сажда, ат-тахият, салават, салам менен бүтүрөсүз. Макулбу? Эгерде экөө болсо, анда туруп дагы Фатиха менен Зам сүрө, Фатиха менен Зам сүрө кылып турасыз. Эгерде имам менен 1 эле рекет окудуңуз, имам менен канча рекет окудуңуз? 1 рекет. Анда кандай кыласыз? Анда турасыз, Субханака Аллахумма, Аузу бисмиллахны окуйсуз, Фатиха, ичиңизден амин, Зам сүрөнү окуп туруп, отурасыз ат-тахиятка. 1 рекет отуруп отурасыз. Ошо сиздин акыңызда экөө болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Анан кайрадан турасыз дагы, Фатиханы окуйсуз, амин дейсиз, Зам сүрө окуйсуз. Рүкү 2 сажда кылып туруп кетесиз. Андан кийин Фатиханы эле окуйсуз, мейли, рүкү 2 сажда кылып ат-тахиятка отурасыз. Анан салават саламды айтып туруп, дуа кылып, экинчи жакка салам берип чыгып кетесиз. Түшүнүктүү болдубу?
Бизде магазинде бар арак сатылат. Магазинде арак сатылат. Намаз окусак болобу? Намазды окуй бериңиз, аракты жок кылыңыз. Бирок эгерде ошол арак сатылган магазиндин ичинде окуйм, ана болбой анатам. Мен намаз окуйт элем, бирок мен намаз окуган сайын күйөөм маскара кыла берет. Жолдошумду да намаз окуң десем, кийин деп эле жүрөт, маскарлабасын. Имандан ажырап калат. Намазды конокто болгондо кыскартып окуса болобу. Эгерде конокко ушул жерден ат башыга барсаңыз, кыскартып эле окуйсуз. Смотря конокко барган канча километр, 120 километрден ары болсо кыскартып окуйсуз. Кайсыны? Асырды, пешимди, куптанды. 4 рекетлерди 2 рекеттен кылып. Аялы бар туруп кыздары менен таанышуу туурабы? Шайтандык иш. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.